Марал өз уктурууларын Айлампа программасы аркылуу улантат. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик иш сапары учурунда Газпром ачык акционердик мекемесинин төрагасы Алексей Миллер менен биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун мүлкүн жана активтерин алуу боюнча Газпромдун катышуусу тууралуу жол картасына кол коюшкан. Бул маселе азыркы учурда коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат. Айрымдар улуттук кызыкчылыктарыбыз корголбой жатат дешсе, ал эми айрым талдоочулар нефти менен газдын көлөмүн көбөйтүү үчүн жана Кыргыз нефтегаздын негизги потенциалын кеңейтүү үчүн албетте чоң инвестиция жумшашыбыз керек. Мындан улам Газпром менен иш жүргүзүүсү туура деп дагы эсептеп пикирлерин билдирип жатышат. Маселенин күнгөй тескейине бүгүнкү уктуруубуздун алкагында токтололу деп турабыз. Студиянын номери 68 06 06, мындан тышкары 0552 68 06 06 WhatsApp номер аркылуу дагы суроо же пикирлерди жөнөтсөңүздөр болот. Анда студиябызга келген меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Алар Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Рашид Бостонов. Саламатсызбы? Ушул эле ишкананын башкы инженери Тимур Мураталиев. Саламатсызбы? Жана студиябызда Тоо кенчилер жана геологдор бирлигинин төрагасынын орун басары Дүйшөн Кыргызбаев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда эмесе маселенин тоготер жеринен эле баштайлы. Алгачкы суроону Рашид мырза мен сизге узаткым келип атат. Ушул Газпром менен иштешүү боюнча баягы жол картасына кол коюу маселеси эмнеден улам жаралды да? Азыр Кыргыз нефтегаздын дээрлик мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп, мындай жагдай кийин келечегинде аны иштетип кетүүгө мүмкүн болбой калгандан улам ушундай чечим кабыл алдыңыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мен айтып кетчү нерсе, бул Газпром маселеси бул кийин чыкты. Ага чейин биринчи мына государственное агентство лесное хозяйстводан биздин Кыргыз петролиум компания Жалал-Абадта нефтини кайра иштетүүчү заводубуз бар. Ошолорго кат түшкөн тездетүү иретинде. Андан биз алар 100% акционери Кыргыз нефтегазы болгондуктан биздин башкармалыкка кат жолдогон. Ал катта биз мына жерде правлениянын чечимин правлениянын чогулду баарыбыз обсуждать этип карап, бул жерде 85% мамлекетке тиешеси болгондуктан биздин акциябыз өкмөткө кайрылууду чечтик. Өкмөт тарабынан себеби бизде андай Жалал-Абадты Кыргыз петролиум компания кайра иштетүүнү реконструкциялоо же болбосо кайра куруу боюнча бизде мүмкүнчүлүк шарт жок болчу ошол кезде. Биз өкмөткө кайрылдык. Өкмөт өзү декабрь 17-жылы декабрдын этегинде келип, ал кезде Сапар Жумакадырович эле өзү келип коллектив менен таанышып, айтып, биз анда өзүбүз стратегиялык инвестор карайбыз деп сунушуну ой пикирин айтып кетти. Ошондон кийин эле мына январдын башынан башталып жыйындар өттү. Андан кийин жумушчу топ түзүлдү. Ага чейин уже баягы 30 декабрда ПАО Газпромдун каты бар экен, премьер-министрге жолдогон, биздин өкмөткө жолдогон. Ошонун алкагында жумуш топ түзүлүп иштей баштадык. Жумуш топко биз дагы мүчө болуп кирдик ишкананын эсебине. Негизи ушул жол картасы деген эмнени түшүндүрөт? Бул жерде баягы компаниянын баалоо, анан экономикалык, каржылык негиздерин иштеп чыгуу жагдайындабы же бул эмнени ишине өз ара камтыйт? Эми бул жол картасы деген бул толугу менен өтүп кетти дегенди түшүндүрбөйт. Бул бүгүнкү күндө бул план намерения дегенди бир түшүндүрөт. Бүгүнкү ниет деп, бүгүнкү ниет. Азыр биз алар менен иштешебиз. Иштешип карап, эгерде мүмкүнчүлүк болгон болсо биздин Кыргызстанга, ошол эле Кыргыз нефтегазга, биздин өкмөткө келечектүү бир жакшы пайдалуу бир нерсе болсо, анда ал кол коюшат дагы, межправ соглашение деп коет, өкмөт аралык келишимдерге кол коюшат дагы, андан кийин ратификацияга жогорку кеңешке өткөзөт. Эми ал жерде жогорку кеңеш эл талкуулап, анан бүткөндөн соң аны толук кандуу өттү десек болот. Бүгүнкү күндө баягы эми бул иштерди азыр баштабаса дагы болбой атпайбы? Себеби мына Кыргыз петролиум компаниянын чыгарган өндүрүлгөн продукциябыз мына 19-жылы август айынан баштап токтош керек. Бул таможня союзунун ичиндеги
ичинде бизден чыккан продукция ал сатылышка мүмкүн эмес. Анын үстүнө бул жерде азыркы учурда Кыргызнефтегазда газ азыраак өндүрүлүп атат да, туурабы? Ооба. Анын үстүнө ошол Кыргызнефтегаз чыгарган отун ИАЭСтин негизги стандарттарына деле шайкеш келбесе керек бул жагынан. Мына бизде дагы бир талдоочубуз отурат, Дүйшөн мырза, сиздин оюңуз боюнча ушул Кыргызнефтегаз ишканасы менен Орусиянын Газпром ишканасынын ортосундагы иштешүүнү кандай карайсыз? Өзү мындай биргеликте иштеп кетсе, бул нефтегаздын ишкананын потенциалын жогорулата алабы чыны менен эле? Эми биринчи кезекте микрофон. Биринчи кезекте сөзсүз түрдө бул Кыргызнефтегазга сөзсүз түрдө бир инвестициялык мүмкүнчүлүк болуш керек да. Мына биз билгенден ошол Кыргызнефтегаз көп жылдардан бери көп компанияларды өзүнө тартып, мындай алгылыктуу иштерди жүргүзүп келатат. Анын бир мисалы кытайлык компаниялар менен да иштешип, бүгүнкү күндө ошол нефти өндүрүү маселеси дагы мындай жогорку деңгээлге чейин чечилди деп эсептесек болот да. Анан бул маселе биринчи кезекте кайдан чыгып атат? Анткени Кыргызнефтегаздын өзүнүн баягы каражат мүмкүнчүлүгүнүн жетишпегендигинен, экинчиден мамлекетибиздин ошол эле өкмөтүбүздүн бул тармакка мындай көңүл буруп, акча каражаттарын толук кандуу бөлүп бербегендиктен болуп атат да. Себеби биз учурунда мына Тимур мырза билет, эсептөөлөрдү жүргүзгөнбүз. Бир эле мисалы параметрический 4 скважинаны бир жана Палеозой деген зона бар. Ошол жерлерде жайгашкан деп эсептелинет Кыргызстанда нефтинин кору. Ошону бургулоо иштерин жүргүзүш үчүн эле ошол кезекте мындан 10 жыл мурун, 15 жыл мурун жүргүзгөн эсептөөлөрдүн негизинде мисалы 190 миллион сомдон кем эмес акча керек болот экен да. Ал акча мисалы Кыргызнефтегазда да жок, анан өкмөттө да жок бир кимге. Ошол эле учурда ошол параметрический скважиналарды бурут эткенде биз нефтини таап калабызбы, таап албай калабызбы? Бул дагы мындай бир маселе да, орчундуу маселе. Аны ошого байланыштуу сөзсүз түрдө инвестиция керек. Бирок сиз өзүңүз айтып кеткендей, жана Рашид мырза өзү айткандай, инвестиция келгенде кандай максат менен иштейт? Мисалы, толугу менен менчиктештирилип кетпейби? Кыргызстандын өзүнүн үлүшү болобу? Анткени ошол эле мезгилде бизде Конституцияда да жазылып атпайбы? Мисалы, 5-чи баягы пунктун 12-чи статьясынын 5-чи пунктунда жазылып атат да, бул кийин байлык бул исключительно бул мамлекеттин байлыгы депчи. Анын мамлекеттин байлыгын мисалы менчик бир компания өткөрүп кеткен туура болобу, туура болбойбу деген маселелердин баарын баягы изилдеп, талкуулап туруп анан бир чечимге келиш керек да. Бирок сөзсүз түрдө инвестиция керек. Инвестиция бул боюнча биз токен тармагындагы, анын ичинде ошол нефтини өндүрүү тармагында биз өнүктүрө албайбыз. Уланталы азыр программабызды байланышта турган угарманга кезек береличи. Саламатсызбы? Угаталы сизде. Алло, менде суроом бар эле. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Нокенден болом, Абилов Сагылман. Бере берейинби? Айта бериңиз сурооңузду. Рашид Абдумаликович, мына сиз жетектеген Кыргызнефтегаз акыркы жылдары көрсөткүчтөрү жакшы болууда. Мунун баарын биз массалык маалымат каражаттарынан жана гез журналдан окуп жатабыз да. Бул ийгилик сиз жетектеген эмгек жамааттын чоң эмгеги, ийгилик каалайм. Рахмат. Сурооңуз барбы дагы? Жок, ошол ийгилик каалап коеюн деп айтайын дедим. Рахмат. Бизге келген эң алгачкы суроолорго көңүл бөлөлүчү. Угарман кайрылган экен. Негизи Газпром менен иштешүүнүн кандай жолдорун карап жатасыздар деп берет. Газпром менен эми азыр эгер буюруп чечилип калса, ошол ратификациядан өтүп калса, келишимдерге кол коюлуп калган болсо, анда биз алдын ала цифралар бар, алар жок аябай көп сумманы азыр бизге вложение кылабыз деп атат. Биринчи кезекте биз нефтини кайра иштетүүчү Жалал Абадда заводко коебуз. Себеби андан чыккан продукцияны тез мына евро стандарттын ылайык продукция чыгарбасак, ал аябай зарыл болуп турат, өтө. Экинчи маселебиз ошо өндүрүүгө жанагы жаңы месторождениени казбасак болбойт. Себеби биздин азыр 58-ci
жыл беле кошумча айтып берсиң. 48-жылы ачылган Малисай 4 деген месторождениебиз бар, нефтяной. Аныбызды уже мына 2 жыл, максимум 2 жыл, а так 1,5 жылдын ичинде бургалап бүтөбүз. Бургалагандан кийин биздин баягы бургалоо управлениябыз бар. Алар токтошт. Турган сөз, ал жерде кезинде 1300 адам иштеген. Ошондуктан азыр инвестиция бул бургалоо иштери азыр жогоруда айтып кетти. Даже мына чалгындоо иштерине 190 миллион сом керек деп, чындыгында ал көп сумманы каражат талап кылат. Ошолорду пландаштырып атабыз. Анан экинчи, үчүнчүсүндө биз жанагы технологический паркты оңдобосок, ал жерде 38 жыл, 40 жыл, мына кече эсептеп көрсөк, 25 жыл орто эсеп менен кылганда 25 жылдык техникаларыбыз турат. Кече мына 17 жылдын эсебинен 18 жылы биз техникалык паркты жаңылай баштадык. Быйыл прибылга чыкканыбызга байланыштуу. Ошонун эсебинен орто эсеп менен 25 жылдык техникалардын баягы эскилиги жетип калган да. Тимур мырза, кошумчаңыз барбы? Эми кошумча Микрофонго кошумча деп айтсам, жылдырып койсоңуз. Каражат мына биз 75-жылдан бери Кыргызнефтегаз чалгындоо иштерин жүргүзүп атканы менен жаңы месторождениялар дагы эле ачылып элек да. Ошо акыркы месторождение 75-жылы ачылган Лелек районунда. Биз чалгындоо иштерин жүргүзүп атабыз, бир 70 миллион сом жылына ошого каржылапчы. Бирок бул разведка кылыш үчүн бул өтө аз каражат да. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, ушунча жылдан бери ачылбагандан эми ал дагы өзүнүн результатын берди, берди жок экен, берди экен. Бирок жакшы тез бир жаңы месторождение ачыш үчүн мындай разведканы чоң каражат жумшап, көп жерде параллельно жүргүзүш керек да. Өзү мындай бизде бар каерде жүргүзө турган геологтордун мурунтан эсептеген жашын Алай өрөөнүндө, ошол эле Ферган өрөөнүнүн калган жерлери бар, ошолорду жашын Алай өрөөнүндө дагы прогнозный ресурс деп коет. Ошо нефть углеводороттор. Ошолор 50 миллион тонна деп эсептелип жүрөт. Ферганада 150 миллион деп жүрөт. Башка бизде өрөөндөрдө дагы ошондой, баардыгы бир 450 миллион тонна условно топлива деген ушундай эме бар да бизде, эсеп бар. Ошон үчүн каерде жүргүзүү эме баары белгилүү, бирок ошого жараша каражат керек. Азыркы мисалы Союз мезгилинде бул жерде жылына 1,5 миллион тоннага жакын мунай өндүрүлгөн экен да. Азыркы көлөм кандай? Мен жооп берип коеюн. Максимально ошол эң көп өндүргөндө 58 жылы 50-жылдары мына негизги месторождениялар ачылган болсо, ошолор баягы бургуланып нетип бүтүп туруп, ошо 58-жылы максимально Кыргызнефтегаз 490 миң тоннага чыккан. Ошондан кийин аны кайра ылдыйлай баштаган. Бүгүнкү күндө мына биз азыр биздин месторождение былтыр 18-жылы 209 миң тоннага чыктык. Дейтиги 1970-жылдары деле бир топ аймактар ачылган аймактарчы баягы кен иштетиле элек экен да азыркы күнгө чейин, же аны иштетүү үчүн? Жок, эң акыркы месторождениялар бизде ошо Лелек районунда ачылган 3 месторождение 74-75 жылдар. Алар ошондон бери иштеп келе атат. Андан кийин башка ачылган жок деп атат. Уланталык азыр дагы угарман байланышта, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Мен суроом бар эле. Биз акыркы учурларда мына Кыргызнефтегаз жөнүндө маалыматтарды бир Газпромдун келишиби боюнча маалымат каражаттарынан көрүп атабыз. Анан менин атым Руслан, ушул шаарына байланышып жатам. Мен төмөндөй суроом бар да, мен өзүм кесибим боюнча нефтчимин. Бирок бул багытта такыр иштей алган жокмун да. Россияга баардан тириликтин аймачы. Ошондуктан Газпром келип калган болсо да, эгер жакшы жумуш орундары көбөйгөн болсо, бизге жаштарга жакшы болмок да. Эгер биз ошондой болсо, дипломубуз бар, бизге окшогон жаштар ишке орноша алабы, иш орундары көбөйүшү мүмкүн. Ошол Кыргызстан түштүк аймагында дагы кеңейип, ушуну сурайын дегем. Азыркы учурда Кыргызнефтегаз ишканасында канча жумушчу иштейт жалпысынан? Бүгүнкү күндө 2332 адам иштейт. Бүгүнкү күндөгү. Анан берги Кыргыз Петролиум компаниясы менен 2532 иштейт. 35
примерно ушундай иштейт. А эгерде ишке кирсе эмне болот деп сурап атат да, потенциал келечегин айтып берсеңиз. Мен түшүндүм. Бул эгерде азыр Газпром келип инвестиция кылган болсо, жок дегенде $1,5 миллиард алар 500 миллионду этет, бул жөн эле. А так $1 миллиард чейин салабыз деп атат да, ошол Кыргыз нефтегаз багыты боюнча. Эгерде $1 миллиард салынган болсо, бир эле Кочкаратадагы Кыргыз нефтегаз эмес, бул деген вес Кыргызстанга кирген инвестиция болуп эсептелет да. Ал жерде уже баардыгы бир эле жаштар эмес, баардыгы иштешке мүмкүнчүлүк табат дейм да, мисалы. Вот. Эми ал жерден баардык адамдар эмес, ал жерде Газпромдун өзүнүн стандарттары болсо керек, чтобы этот аны билими, илимини карап, анан бир жакшы иштей турган мүмкүнчүлүктөрүн карап туруп алышат да. Эми жаштарды мен ойлойм, естественно, жумуш табышат деп.